Birbiri üçün. Emne üçün dese biz oşol adamdın urpağımız. Allah Taala Adam Aleyhisselam'ı beyişke jaratıp, beyiştin içine bardı nemat, жақсылықтардың бардын дамын tattırıp, oşol jerdegi bolup atkan beyiştin içinde köz körбөгөн, кулак укпаган, акылыбыз жетпеген nemat, жақсылықтар jaratıp durup, oşonun içine koyup koygan günde de Adam Aleyhisselam şunday bir ne oldu? Kaygılanıp kapalandı. Жөнле кайгыланып капалып ушундай bir бирөөнү күтүп аткандай, мисалы алыстан көптөн убакытка чейин бирөөнү сагынгандай ушинтип кайгыланып калды. Алла азza wa jalla Адам алейхиссаламды уктатты дейт. Бейиштин уйкусу менен. Бейиштеги уйку башкача болот. Бүгүнкү күндө адамдар турса, авалки уйкусу канбай калышы мүмкүн. Же болсо турса баштары оорушу мүмкүн. Ошол эле мисалы ошо уйкуга тойбой калышы мүмкүн, уйкусу канбай калышы мүмкүн. Шынын айтканда бир уйкунун бир лаззатын жасат, 100% мен уктап туруп ушундай бир сонун уктадым деген адамды таппайсың бу дүйнөдө, жок андай. Мен ушундай бүгүн турдум, мен ушундай бир нерсе кандым деген адам болот, бирок бейиштеги адамдар уктаганда ал жерде уйку 100%дык болот. Адамдар ушундай уктайт, анын уйкусу канат. Ошол эле мезгилде субханалла уктап аткан мезгилинде да аны үчүн кызмат болуп турат. Мен бул тема башка. Ошентип турганда адамды Алла Таала уктатты дагы. Кийин ойгон деди. Ойгонсо жанында ким жаттыр? Бир ушундай бир суйкайган бирөө жаткан. Адам алейхиссалам мындай карап туруп чочуп кетти. Бу ким? Бул эмне? Бул кандай нерсе? Бирок ошол замат жүрөгүндө эмне пайда болду дейт? Ошого кызыгуу пайда болду дейт. Караса, субханалла, Алла Таала жаткан бул дейт, сенин жан шеригиң болот деди. Бул Хава. Алла Таала жакшы билет. Ошентип бейиштин ичинде дагы эмнегедир бейиш адам атабызга жарык болот түштү дейт. Жөн эле жарык болгон жок дейт. Ушундай жарык болуп калды. Эле алып учуп калды дейт. Эмне кыларын билбей эле. Эмне үчүн мен бул нерсени айтып атам анткени себеп субханалла. Качан ушул нерсе болгондон кийин эң биринчи бейиште эркек менен аял болду. Барды рахаттар, бар жакшылыктардын баардын жүзгө жүз көрдү. Ошентип бул дүйнөгө дагы Алла Таала түшкүлө дегенде ошол экөө чогуу түштү. Бирок Алла Таала ушундай бири-биринин кадырын билгизиш үчүн аларды алыс жакка түшүрүп салды дагы. Араларын 300 жылдан кийин кээ-бир алымдар айтат, 100 жан кээ-бир 300 айткан бул талаш эмес, мейли. Бул талаш эмес. Фыктан эч нерсе чечпейт бул нерсе, бирок бул ушунча алыстыкты жаратты, алыска чыдап чыгат дейт. Бири-биринен алыс кылып койду. Кээ-бир алымдар түшүндүрүп кеткен. Эмне үчүн десе, ошол Хава менен Адам алейхиссалам бири-биринин кадырын билсин дешти. Бири-бирине муктаж экенин билишин деп. Ошол эле мезгилде Алла Таала өзү жөнүндө билгизгиси келди. Кандай десе, Алла гана жалгыз боло алат, бирок башка эч бир жаратылган нерсе жалгыз боло албайт. Жалгыз боло албайт. Эмнеге алып келатам мен? Ошентип Адам алейхиссалам менен Хаваны өз бул дүйнөдө эң биринчиси эмнекен алдын тайышын. Алем субханалла бул дүйнөдө төрөттүн биринчи оорчулугун Хаваны өз менен Адам алейхиссалам экөө сезди. Алла Таала бир убакытта эгизден төрөттү. Бирден ошентип кээ-бир алымдар айтат 20 жолу төрөдү дейт эгизден. Ошентип экөө бири-биринен бири-бирине үйлөнтүп отуруп анан кийин ушинтип биз адам баардыгы тең ушул жерде жашап атат экенбиз. Дегеним Билал радиаллаху анху бир күнү бирөө, "Эй, негир, эй капкара. Сен билесиң кимденсиң?" дегенде, "О, билем" дептир. "Сен дагы, мен дагы адам менен ободонбуз" дегенде баягы адам унча калбай калган эмиш. Бирок дегеним, субханалла, ошол адам атаны жаратып жер жүзүнө койгондон бери, Хаваны экөө ушул жүзүнө жерге түшкөндөн бери Алла Таала пайгамбар Адам атабызга да өкүмдөр жиберип, амнекен 10 барак билесиздер, Адам алейхиссаламга жөнөтүлгөн 10 барак. Ошол өкүм, буйрук жөнөтүлгөн. Мындай жаша деген.
ошонун экөөнүн жердин жүзүнө келгенде мурунда бейиште обязательство болбогон болсо, ал рахаттар бирдей бөлүнүп берип аткан болсо, ал эми жер жүзүнө келгенде эркек менен аялдын үстүндө эмне пайда болду? Бири-биринин үстүндө милдет пайда болду. Бири-биринин үстүндө милдет пайда болуу деген нерсе, мындай айтканда, бири-биринин үстүндө мындай жоопкер, бири-бирине жооп бере турган, биринин эмесине катасына бул дүйнөдө бирөө жооп бере тургандай кылып койду Алла Таала. Ошол акыркы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы өзү толук 24 саат, 23 жылдын ичинде, мисалы 23 жылдын ичинде каждый суткада 24 саат боло турган болсо, ар бир минутасында, секундасында, доля секундасында дагы инсаниятка субханалла эркек кандай болуш керек экенин, ошол эле мезгилде пайгамбарыбыздын аялдары, аялдар кандай болуш керек экенин эмне кылды? Үйрөттү. Пайгамбарыбыз эмне экен? Муаллимин ислам дейт ошон үчүн. Исламдын муаллими, бүткүл адам руханиятынын дагы, анан маданиятынын дагы эмнесин? Устазы болуп эсептелет. Мен бүгүн айтайын деген нерсем, ошол эркек менен аялдын үстүндөгү болгон биринчи хукуклар, милдеттери, ошондой эле. Мен хукук жөнүндө айта турган болсом, көп нерсе чыгып кетиши мүмкүн. Бирок биринчи милдетин билбей укугун сураш болбойт. Баянчырак бир нерсе уктум да. Угуп алып күлдүм. Bir ayal geletken, kүйөөсүнө айтат экен, күйөөм дейт, мен бүгүндөн баштап кир жубайм, балаңды бакпайм, идиш аяк жуубайм, үй төшөгүңдү жыйнабайм, эч нерсе кылбайм. Шариятта мен укугум экен дейт. Десе баягыл эркек акырын, туура. Анда мен укугум 2, 3 жана 4 деген экен десе, болду кылам деген турбайм. Болду кылам. Субхан болду катты кылам мен. Жөн тамашалап койдум деген турбайм. Ошондой эле субханалла, укуктарды билип алыш оңой экен. Бирок милдетиңди билбесең, укугуңду аткара албайсың деген сөз да. Укугуңдун кереги жок. Ошон үчүн биринчи милдеттерди аткарыш керек экен. Үйдүн башы эркек болгон себебинен, мен баягы дагы эркек кандай болуш керекин айткам, бирок ушул нерсени дагы бир жолу кайталайын. Бул жерде ушул нерсе болуп калып, мен өзүмө көңүлгө жакты, субханалла. Билесиздер, биз дайым айтабыз, адеп, ахлак жөнүндө айтабыз. Адеп. Ошо эркек менен аялдын ортосундагы адептер, ошондой эркек менен аялдын ортосунда милдеттер. Эмне үчүн эркек? Азыр карасаң, эркектен да күчтүү аялдар бар. Бизнесмен болгон болсо, бизнес леди дегендер бар. Керек болсо эркектер эчтеке кыла албай, аялдардын шофёру болуп сүйрөп жүргөндөр бар азыр. Билесиңерби? Бул субханалла, бул нерсе жөнүндө эмес. Бул биз айтып аткан нерсе имандууларга тиешелүү. Имандууларга. Кудай деп Кудайдан корккон, эртең күндө бейишин тозого бар экенине ишенген. Билесиздер, Куранда да хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллага жана ахирет күнүнө иман келтиргендер айтат. Аллага өзүнчө, ахирет күнүнө өзүнчө иман келтирген. Эмне үчүн десе, Аллах Таала иман келтиргендер көп экен. Керек болсо ошол заманда капырлар да айткан, ооба дейт, асман жер жаткан ким десе, Аллах дешкен. Аллахка иман келтиришкен. Бирок ахирет күнүнө иман келтирбеген себебинен көп адамдар бул дүйнө менен алек болуп калат. Жоксо бул дүйнөдөгү эле күнөөлөр жөнүндө күнөөнү кыла берет экен, эч ойлонбойт экен. Бул дүйнөгө гана сайылып калат экен да, бул дүйнөсүнө сайылып калган болду. Ахиретке иман келтирбейт. Жоксо бул дүйнөсүндө эмне болуп атканын да ойлобогондор бар. Эртең эмне болом, ахирет күн бар, тирилесиң десе, ошону барып көрүп келдиң беле? Жоксо эмне ошондой болгон кайдан билесиң? Далилдеп бер дегендер бар тура. Толтуран эле. Ошо себептен бул Аллага жана ахирет күнүнө иман келтирген эркекке жана аялга тиешелүү. Башка бирөөнүн тиешеси жок, эч кимге тиешеси жок. Иман ушул нерсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам силердин араңарда эң жакшыңар жубайына жана жакшы мамиле кылгандар дейт. Некен силердин араңарда эң жакшыңар жубайына жакшы мамиле кылгандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн аялдарына эң жакшы мамиле кылуучунун катарында эле. Алардын укуктарын толугу менен берген адам болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул канча аял менен жашаган болсо, жана кайсы бир аялына болгон болсо дагы, керек болсо анын түрүсүнө дагы, өлүп кеткенине дагы эмне кылган? Жакшы мамиле кылган. Кандай эле Хадича энебиздин жөнүндө келет. Хадича энебиз өтүп кеткенден кийин дагы
Ayşe enemiz menен bir günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem köçödө ketip baratkanda bir aldынан bir kempir çıktı. Peygamberimizden Hadice enemiz kança жаш болду эле? 15 тур арага. 15 жаш. Кара. Эми пайгамбардын алдынан чыккан кемпир канчада болуп калды? Ошондо пайгамбарыбыз 40тан өтүп эме болуп аткан болсо, 40 жаш пайгамбар болсо, бул жерде субханалла bir 50 жашында болсо, тиги кемпир 75 болуп калды. Ошо кара. Ушунча жашта болуп калды. 15, 20 ошондо bir 65-70 жаш экен, кара. Ошо bir кемпир алдынан чыкты. Мурунку заманда азыркыдай условия болгон эмес, билесиңерби? Стиральный машина болгон эмес. Пылесос болгон эмес. Үйдүн ичинде кондиционер болгон эмес. Ошо себептен түйшүк көп болгон, төө саашкан, эчки саашкан, болбостон жанагында жаргылчак тарткан. Ошо себептен аялдар батыраак каарыган. Эркектер субханалла азыркыдай комфортный машинада жүргөн эмес, төөлөр менен чуркап жүрүшкөн, биз ат менен жүрүшкөн да. Канча тың көрүнгөн менен сорно батыраак, өзү батыраак каарыган. Алардын эмелерде азыркыдай мындай беттерине мындай прическа алып, бизге окшош сакалдарды тытып, мындай жанагындай кылып, жосундай кырып жүргөн эмес. Алар мындай грубый эркектер болгондон да. Кийимдерде субхана улам Dolce Gabbana болгон эмес да. Бардыгында субхана мындай эме болгон. Эми ошол кийимдер менен жүргөн. Ошол себептен баягы карган кемпир чыкты дейт Айша энебиз. Сурап экен: "Ассаламу алейкум." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен ушундай сүйлөштү дейт да, баягы аял менен ушундай сүйлөштү кемпир менен. Баягы менен акыбалын сурады, кандайсыз, эмне болуп атасыз, ушундай нерсе. Анан кийин мен Айша энебиз айтат, мен таң калдым дейт. Пайгамбардан арыраак өткөндөн "Я Расулла, бул ким?" дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям "Бул Хадижанын подружкасы болчу" деди. Хадижанын подружкасы, жок, мындай айтканда курбусу эле. Муну менен субханалла ал көбүрөөк чай ичип отуруп экөө көп сүйлөшчү эле деди. Дегенде Айша энебиз айтат, мен өлүп калса дагы дейт, Хадижага дейт, ушундай бир мону жүрөгүмдө кызганып кеттим дейт да. Дегени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жакшы бир үлгүсү некен ошол аялынын керек болсо ушун нерсесине калган. Бирок эми качан биздин шарият Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бул алгачкы замандарда мен жакшы мамиле туурасында сөз кылып атам, аялына болгон сөз. Бирок мен силер ошонун подружкасы менен барып ассаламу алейкум деп сүйлөшүп кетти деген жокмун. Ал нерсе жок, субхан, ал нерсе жок. Ал уже бүткөн, ал фатва бүткөн. Жок, ал закон жок азыр. Анын подружкасына субхан болбойт. Билесиздер, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ким досунун аялына мындай канымдай чектен аша турган болсо, эмне болот? Анын пешенесине, анын көзүнө, ушундай башына, ушундай жанакындай бир балта менен чаап салсын деген да. Билесиздер, бул нерсе жок. Мен айтайын деген нерсем субханалла ошо эки мынекен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын аялына болгон мамилеси. Өлүп калса дагы аны менен болгон нерсе. Мисалы өлүп калгандар жөнүндө көп айта турган болсо, Пайгамбар айтат, силердин араңарда ата энесине жакшы, эң жакшы мамиле кылганыңар, ошол атаңар өлүп калса дагы атаңды көргөндөрдү сыйлооңор деген. Мисалы кыргызча сөз бар, туурабы? Ушундай нерсе. Некен атаң өлсө да атаңды көргөндөр өлбөсүн дейт, кандай ушундай сөз бар, билесиң? Ошондой нерсе. Дегени субханалла, бул өтүп кеткен адамдарга болгон ушундай керек болсо Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жакшы мамиледе өзүнүн аялы өтүп кетсе да ага жакшы мамиле кылган. Ушундай урматын берген экен. Биз эми ушундай кыла албай атабыз. Жакшы мамиле деп келгенде эле биз мисалы айтышыбыз мүмкүн, мен сага курсагың ток кылагарбы атамбы, мисалы мен ушундай айтам көп убакта. Курсагың токпу, кийимиң бүтүнбү отурчу дегендей көп кылам. Балким ушундай грубыйраак болушу керек да. Бирок кара, биз ушул нерсеге көңүл бурбашыбыз керек экен. Көрсө, субханалла, ушул жакшы мамиле дегенде эң биринчи кайсы нерсени кабыл алабыз биз, эркектер? Жакшы мамиле кылыш керек дегенде кайсы нерсени кабыл алыш керек? Кандай сен жакшылык кыла аласың? Кандай нерсе алса, көп убактарда субханалла биз бир аз көңүлүн карашыбыз шартыраак болот деп экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн аялы менен отуруп сүйлөшөт экен. Көп убактарда аялдары, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын аялдары ушу пайгамбарыбыздан ушу канча жашаса дагы бир да жолу пайгамбардын кемчилигин айтышкан эмес, же болгон эмес. Пайгамбардын кемчилигин айткандар да болгон. Бирок ошо пайгамбарда кемчилик болбойт. Бирок бая инсанияттык. Караса Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям качан билесиздер, Мекке фатых болгондо. Мекке фатых деген билесиздер, Меккени жеңгенден эмес, авалки ачкандан кийин, чындыкка ислам жолуна баягы буттардын баарын талкалагандан кийин Меккенин ичиндеги капырлардын баары Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келишкен. Ошондо Хинт деген ким эле?
İslam'a karşı çıktı. Peygamberin gemesinin boğurun jegen? Hamza, maşallah. Karatçından maşallah. Oşol Hamzanın boğurun jegen. Öldürgöndөн kийин сууртуп чайнаганда ушунча катуу ушуну алган. Ошол эки Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай никап менен деди, шуну бетин жаап алып туруп Пайгамбарга келди. Эй Мухаммад деди. Саллаллаху алейхи вассалам. Эгерде сен мени билип кала турган болсоң деди, мени ушул жерден өлтүргөнгө буйрасың дейт. Бирок мен исламды кабыл алганы келдим мен. Мусулман болгону келдим. Дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам исламга чейинки баардык нерсе кечирилди деди. Tövbe geltirdi. Tövbe geltirdi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve rasulü aytdı. Anan aytkandan keyin betini aç dedi. Betini açkanda karaça Hint eкен. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şunda kançalık kardansa da kanday nerse alsa şuna dedi. Boldu dedi Hint. Men seni subhanallah İslam'a kabul alganыңды kabul ettim. Bирок dedi, mega aldıma görünme. Joksa men jaka çıkıp kalbagan. Men de kardanıp pendecilik kılıp yürüyeyim, öç alam deyip yürüyeyim degenigen karsanız. Degeni subhanallah peygamber olsa da adamçılık bir kes emesi var. Oylaş gerek endi adamçılık, pendecilik. Uşun nerseni kılıp albayın dedi. Bирок kılbayt ele. Bирок peygamber men şunu kılıp albayın dedi. Degenim ошол дайыма бизде пендечилик болуп калат экен. Биз идеальный пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөндөй аялдарга мамиле кыла албай калабыз. Аларды мисалы сырдашпай калабыз. Алар менен субхан сүйлөшпөй калабыз. Балким кээ бирде өзүнүн проблемаларын өтүп калабыз. Балким биздин менталитет, балким субхан койчу болсо койдой, уйчу болсо уйдай, жылкычы болсо жылкыдай кээ бирде текеберлик, чалпоолук, кээ бирде жанагындай бир макоолук нерсебиз менен, балким эч кандай бир китеп окубаган себебибизден, же болсо бир илимибиз жоктугунан, бир же болсо өзүнүн айылдан ары чыгып бир эл көрбөгөн себебинен баягы көнүп калган, үйдө көргөн, атаган көргөн нерсени аялыңа кылдыра беришиңиз мүмкүн экен. Бирок ошондой болсо дагы акылга келе турган болсок, анда өзүбүздүн жашообуздагы бир нерселерде мындай ушул мен кандай милдетим бар экен ай деп эркектер карай турган болсо, анда ушул нерсени карайт экен. Силер эң жакшыңар дене, сен жакшы болгуң келеби? Сен жакшы болгуң келген болсо, анда ошол жакшылыкты өзүңдүн үйүңөн башташың керек экен. Сыртта кандайсыз? Ассаламу алейкум. Ден соолугуңуз жакшыбы, урматсыздасыз, баардыгын жакшы ойлосуз, мындай культурдуйсуз, цивилизованный, бирок үйгө кирип келгенде кабак түшүп деле баш болгон десең, субханалла, анда сен мындай же жакшы эмессиң, же болсо маданиятты эмессиң, эң жакшы болуп эсептелбейсиң. Илим болсоң да, илимдүү болсоң да. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эркек аялынан начар ишине же сөзүнө ачууланбасын, башка жакшы жактарын эстеп ыраазы болсун деген экен. Эмнекен баардыгы кемчилик деп аткан. Алып аткан мезгилде биз дайыма ушундайбыз да. Эркектердин бир эмеси бар да. Качан биз алгандан кийин кемчилик чыгат. Мага көпчүлүк убактарда субхана никеден кийин бир нече убакыттан келишип, мындай ушундай болду, ушундай. Туура баардыгы мисалы алып аткан негизи ушундай түшүнүш керек да. Бузук эркекке бузук аял. Барсаң, имандуу эркекке имандуу аял. Бузук аялга бузук эркек, имандууга имандуу эркек. Мындай эч качан мүмкүн эмес экен. Субханалла, сен идеальный болсоң эле, мындай сен түптүз жүрсөң эле бир дурачы болуп калыш мүмкүн эмес. Сен өзүң ошондой болгон, сен точно ошол нерсе, ошол сага келди, өзү сен каалаган нерсе, сен тандаган, сен ошол нерсе болду сен. Ушундай экен да, биз кандай тандасак, кээ бир ушундай башыбызга келип калат экен, бул эч мүмкүн эмес экен. Мындан качып кутула албайсың да. Дайыма айта берем го, боло турган нерсе болду. Кычуусу канды, бүттү. Субханалла. Дегеним, некен ошол эркек киши пайгамбардын заманында бир окуя бар. Бир сахаба пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келди, я Расулалла. Хазирет Умар халифа болуп турган экен, кечир болду. Хазирет Умар халифа болуп турган мезгилде бир сахаба пайгамбардын заманында пайгамбарды көргөн адам келди. Бир аялын ээрчитип алып келди дейт. Мен бул аялымды жаман көрөм деди. Сүйбөй калдым. Муну менен мен жашагым келбейт. Хазирет Умар айтып аткан, мейли деди, жаша көбөсү мен талагым алайын, бирок бир нерсе сурайын айтчы дейт. Бул аялыңдын бир жакшы жагы барбы деген экен. Десе, ойлонуп турго дейт экен. Эмне десе, айткан, бул менин балдарым жакшы карайт дептир. Анда жакшы жагы бар тура бар, жашай бербейсиң деген экен да.
Дегени субханалла, балки сен 10 жаманчылык көрүп калсаң, бир жакшы жагы боло турган болсо, ошону карап жашай беришиң керек. Сүйүү деген сөз субханалла бізде дайыма ошо актуальный тема болуп калды азырчы. Сериалдарды көрө берип адамдар бардыгы ушуга байланып калдыкчы. Сүйүү, күйүү, ушундай нерсе, арман болсо эле, мындай бири-бирине жанагындай кучакташып эле, мындай Инстаграмда бири-бирине секирип калса эле, бул сүйүүдө аялдар ушундай моюна минип алса эле, анан кийин мындай бир идеальный бир европейский фигура болуш керек эле болуп калды. Көпчүлүктөр ушундай ойлоп калды азырчы, мындай бир нерсе мындай аябай бир татаалдашып ийдик да. Опоң эле жашоончу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дейт билесиңер хадисте. Бул кыздарыңар да имандууларга бергиле дейт. Эгер алардан жактырбай, сүйбөй кала турган болсо дагы, аларды сыйлап жашай берет дейт. Имандунун бир белгиси ушул экен да. Өзүнүн аялын жек көрүп турсаң дагы, жаман көрсөң дагы, субханалла, эмне кылат экенсиң? Ошону сыйлайт экенсиң. Анын кадыр баркы бар. Балки сага балалык болуп төрөп берди. Ал ушундай нерсе, сенин ата-энеңди карап атышы мүмкүн. Сага ушундай нерсе туура, бул мындай бир кандай бир жакшы амалдар сөзсүз түрдө сен ошол нерсе сага мындай бир жагып турушу керек. Бул не повод экен, субханалла, сен бар деш үчүн. Ошол эмес мен көп убакта аялдардын темасына эле кийинчерээк кирет элем, бирок ошол эле нерсе ыймандуу аялда да болот экен да. Ушул күйөөсү канчалык жаман болуп турсун, келесо болсун, акмак болсун, бирок ошол ыймандуу аял болгон себебинен ошол жаман амалдарын кечирип, ошону сыйлап жашай бериш бул мусулман аялга да тиешелүү нерсе. Эгерде ушундай баягы сыйлоо деген нерсени түшүнбөсөк, анда калган нерсе субханалла болбойт экен. Алхамдулилlah, кийин пайгамбар Алла Таала Куранда Нур сүрөсүндө дагы эркек менен аялын айтып, анын канча даражада бийик экенин айтып аткан. Өзүнчө аял менен кеңешүү керекпи же керек эмеспи дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам некен кээ бир убактарда кеңешет. Билесиздерби, качан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай бир эме умурага, биринчи умурага барышканда, Худайбия келишиминин алдында. Худайбияда мусулмандар менен ортосунда келишим болот, мен адашып кетпесем. Кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерден эмне кылды? Чачыңарды алгыла деди. Бирок эч ким салган жок дейт. Баардыгын кээ бирлер алып, кээ бирлер ушундай. Жок, биз Меккеге киребиз. Мекке мындай турду. Мисалы, момундай турса, мына тоонун алдында эле көрүнүп турат, ар жагында. Мына бул жан төшөгөдө көрүнүп турат. Мына кирген атчат. Алдар тавап кылат. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алды. Ошол мезгилде пайгамбардын аялы эмне деди? Я Расулулла, биринчи өзүңүз чач алыңыз деди. Пайгамбар өзүнүн чачын алдырганда, анан сахабалардын баардыгын чачтарын алдырып баштады. Дегеним, субханалла, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы кез-кезде өзүнүн аялынын дагы несин пикирин укту. Анткени себеп баардыгын аялдардын кээ бир ойлошу мүмкүн, жок, аялдын чачы узун, акылы кыска дегендер бар го. Азанда ушуну чачын лысый алып алган аялдардын акылдуу. Вопрос, кээ бир ушундай болуп кетиши мүмкүн да. Мына бул жерде канча эжелер бар, чачтары боякка чейин алган, эркектикиндей болуп алганда жүрөгүн чыгып кеткен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, акыр заман белгилеринин бири ушул да. Тул аялдар көбөйөт, тул. Аялдарга чачтарды алган уруксат берип койсоңор, ошо силер күң аял менен жашап аткандайсыңар. Азат аял эмес. Билесиңер ушул нерсени. Кыргызда болсо жанакындай бир колго түшүп калган, бузулуп кеткен аялдардын чачтарын эмне кылат эле? Кырып туруп анан кийин көйнөгүнүн этегин айырып коюшчу. Анан билишчи, бул бузук аял экен деп. Эми субханалла, канча эркектер ушул нерсеге да көңүл бурбай эле жүрөт казы, Кудай сактасын. Ошентип субханалла, эмнекен ошолор менен кеңешүү дагы жакшыраак экен. Кийинкиси пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн бир эмелеринде, өзүнүн аялдарына дагы эмнекен бир көңүлүн ачуу. Бир жылдары bir imamların seminarı olup kalған, ошол жерде арабтардан bir устаздар келип сабак берип отуруп, анан ушундай дегенде аялдарыңар менен кез-кезде сейилдегиле десе, ошол жерде турган молдолордун баардыгы тең мында, баардыгы көзүбүз монда болгондо, эмне деп атат депчи. Көрсө биз ошондо баягы эски баягы имамдар менен жүрүп көп бул болбойт. Биз субханалла менекен аялдардын алдында ошо милдетибиз алардын да кез-кезде болсо эмне мындай айтканда мындай жылмайып тартылап коюшта эркектин милдети экенин унутуп калыптырбыз. Үй жина, тамак жаса, муну кыл. Аларга шопинг деген нерсе жок да.
Subhanallah. Айтайын деген нерсем эркек кишинин ошо аялына көңүл бурушунда да өзгөчө субханалла ага мамиленин ичинде эмне экен, анын дагы бир аз болсо да көңүлүн кароо зарыл экен эркекке. Кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өз аялдары менен не кылды? Тамашалашты. Кээ бирлер ойлошуңуздар мүмкүн, азыр мен дем салдырганы келдим, что-то эмне деген тема, жок, азыр дем салынып атат. Анткени себеп субхана ушул жерге келгенде жүрөгүн катып калган адам кирбейт ал. Жүрөгү катып калган адам субханалла Курандын кыгысына жетишпей албайт. Жүрөгүңүздү бир аз бошоткула. Az ойлоңула, бир аз биз айтып аткан нерсегечи. Бир аз ойлонуп отурсаңыздар, көп пайда табасыздар. Анткени себеп пайгамбарыбыздын эмне Куранда нурун ала нур деген. Аллах Таала Куранды пайгамбарыбызга берди дагы, ошол эле пайгамбарыбызды жөнөтүп турган Куран берип, нур үстүнө нур кыл дейт. Нур. Шариаттын өкүмдөрү, пайгамбарыбыз айткан, пайгамбар көрсөткөн жолдун баары бул нур жол. Ким ушул жолдо гана жүрсө бактылуу болот. Ким бул жолдон чыга турган болсо бактысыз болуп эсептелет. Кээ бирлер ойлошот, мен азыр бул жерде көчөгөнө деле мындай болду. Bir үйгө барсак, субханалла, ушундай бир мындай мактанган нерсеси байлыгы. Бул мактана турган нерсе эмес. Ал жетишкендик эмес ал. Сен байлыгың жетишкендик эмес. Жетишкендик башка нерседе болот. Ошол себептен мындай кээ бир убакыттарда өзүбүздүн жашообузда болуп аткан нерсени бактылык деген сөз келгендечи, биз айтып аткан сөз да ушул бактылык. Чын-чынына келгенде, үйүңө келгенде тынчтык болбой тура турган болсо, ошол нерсенин баарын өзү талкалап алган болсокчу, ал үйгө киргенде өзү мүрзөгө киргендей болот. Балалы үй, базар, баласы үй мазар дейт го, туурабы? Ошондой эле тынчтыгы жок үйдө эле өзү бир мазар сыяктуу болот. Тынчтык бар үйдө субханалла береке бар. Ошол тынчтыкты эркек менен сиз менен биз алып келет экенбиз, көрсөтчү. Башка бирөө алып келбейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, аялын атка мингиздирди, төөгө мингиздирди, тамашалаштырды. Некен керек болсо аялдарды пайгамбар хурусталга теңеди. Качан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам некен аялдарды ушундай бир төөнүн үстүнө мингизип мындай жаап коет эле. Кийин качан төөнү тургузуп атканда некен төө тургузушка, эй баландай, абайла хурустардар сынып калбасын деди. Хасан Басри рахмалла таала болсо өзүнүн аялын кандай коруш керегин ушундай деп түшүндүрөт. Эгер дейт сен үйүң бир каухарың боло турган болсо, алмазың болсо, бриллиантың болсун дейли. Ошол нерсең боло турган болсо, аны мындай бир кутучага саласың дейт. Анын кутучага салып туруп, мындай коесуң, салып туруп ичине анын алдына пахта коесуң. Пахта бар го? Пахта коесуң. Анын үстүнө аны коесуң дейт. Эмелерин сындырып, кырларын сындырып албайсың дейт. Сындырып албаш үчүн дейт. Анан качан кереги убагында ачасың да, мындай карап тур, мындай карап тур, машалла, өзүң сүйүнтүк кайрса жаап коесуң дейт. Бул аялды коргандын же болбосо ага кылган мамилени айтып атат экен Хасан Басри. Акылдуу адам, акылдуу эркек негизинде өзү ким болуп жүргөнүн билиш керек экен. Аялдын үстүнө милдеттер аябай көп. Бирок эң жакшысы субханалла, эң жакшыңар, эң ыймандууңар ошо үй бүлөсүнө жакшы мамиле кылганыгар. Анан кандай жакшы мамиле кыласың, кандай иштейсиң үйүңө, кантип үйүңө ынтымак алып келесиң, тынчтык алып келесиң, ошо сенин акыл парасатыңа жараша болот. Куранда Алла Таала көп айтат. Көп айтат бул жөнүндө. Караңыздар, аракет кылыңыздар. Ошол мезгилде субханалла пайгамбарыбыздын сахабаларын табинен бири ушундай дейт. Аялыңарга жана балдарыңарга орточо мамиле кылгыла дейт. Кандай мамиле кылыш керек экен? Орточо. Акча менен көптүр үйбөгөлө дейт. Же болсо субханалла зөөкүрлүк менен тепсеп салбагыла дейт. Өз үй бүлөгө тарбия иретинде камчыңарды үстүңөрдө илип койгула дейт. Камчыны албагыла дейт. Эмне үчүн? Камчыга сабап тепкилеп сал эмес. Авалки ушундай бир аялыңа, сенин балдарың, сенин камчыңан эмес, авалки эмне экен? Сенин көзүңөн ушундай бир корко турган болсун. Коркунуч бул мындай айтканда сабап салат же болсо ушундай эмес. Авалки субханалла ошол эмне экен? Көзүндөгү нерсе менен сыйлоо. Мындай эле нерсе. Дегенде мындай болуш керек да болду.
Мындай. Эмне болду бул сөз да? Эчтеке болгон жок. Кандай болду? Жакшы ушул. Аракет кылабызбы? Машалла, субханаллах, антастагфируллах.